Бишкек шаарында жайгашкан номер 41 мектептин аймагында жүргөн карышкырды кармашты көөлөр милиция кызматкерин чакырган. Милициянын кайгылуу кызматынан билдиришкенде 102 кызматына чакыруу бүгүн 11 февралда түшкөн. Айтылган дарекке аталган кызматтын өкүлдөрү жөнөтүлгөн. Алар карышкырды 40 мүнөттүн ичинде колго түшүрүп, жыркычты экологторго өткөрүп беришти. Маалымат булак Баракелди. Кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова дүйнөлүк рейтингдеги 1 бойдон калды. Өткөн аптада Африка чемпионатынын жыйынтыгы менен бириккен күрөш дүйнөсү балбандардын рейтингин жаңылаган. 1-8 чейинки орунга жетишкен спортчулар упай топтоп, рейтингдеги ордун жогорулаткан. Тыныбекова килемге чыкчу 62 кг салмак категориясы боюнча 7 спортчу кыз менен күч сынашкан. Натыйжада Тунис өлкөсүнөн барган Марва Амри Африка чемпиону болуп 18 упайга ээ болгон. Муну менен ал рейтингдин 9-сабына көтөрүлдү. Күмүш медаль уткан нигериялык Аминат Адейни 16 упай алып тизмеде 10-орунду ээледи. Рейтинги жаңылагандан кийин да кыргызстандык спортчу Айсулуу Тыныбекова мурдагыдай эле 1-орундан түшкөн жок. Ал Нур-Султандагы дүйнө чемпионатынан алтын медаль утуп, лидерликке чыккан. Учурда Тыныбекова 76 упайга ээлик кылат. Кыргызстандык спортчунун артында 40 упайы менен болгариялык Тайбе Юсен турат. Ал эми 3-сапка Европа оюндары 2019 турниринин жеңүүчүсү украиналык Юлия Ткач илинген. Кыргызстандагы жалгыз Ламборгини үлгүсүндөгү автоунааны эвакуатор жүктөп кетти. Бул тууралуу күбөлөр жазды. Күбөнүн айтымында 1 саатка жакын убакыттан бери автоунааны жүктөө үчүн кранга байлай албай турушат. Маалымат булак Элдик медиа. 10 февралда Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтийи Максатбек Ажы Токтомишев Чүй областынын Сыгат районундагы Ивановка айылынын Борбордук мечитинде жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Жолугушууга Сыгат районунун баш имам хатиби Бактыбек Ажы Умабеков, Сыгат районунун акими Байыш Курманбеков баштаган бийлик өкүлдөрү жана жергиликтүү тургундар катышты. Жолугушуунун негизги максаты жакында эле Казакстандын Кардай аймагынан убактылуу баш панек алуу үчүн Чүйгө, анын ичинен Сыгат аймагына келген Дунган элинин ал абалы менен азирети муфтий жакындан таанышып, аларды сабырдуулукка, улут аралык ынтымакка жана биримдикке чакырды. Андан ары азирети муфтий Максатбек Ажы Токтомишев Кең Булуң айылында жайгашкан гуманитардык жардам уюштурулган жайга барып, убактылуу күн кечирип жаткан кардайлыктардын ал абалы менен таанышты. Гуманитардык жардам берүүчү жайда негизинен элге зарыл болгон тамак-аш азыктары, жылуу кийим-кече бар. Кийин азирети муфтий Кең Булуң өткөрмө бекетине барып, ал жакта абалга көз салып турган аскер кызматкерлери менен пикир алышты. Азыркы маалда өткөрмө бекетке абал туруктуу. Өткөрмө бекет мурунку режимде иштеп жатат. Эскерте кетсек, 7 февралдын кечинде Казакстандын Жамбыл областынын Кардай районуна караштуу Масанчы жана Сөртөбө айылдарына жергиликтүү тургундар арасында чыр-чатак чыгып, бир катар турак үйлөр талкаланган. Мындан улам ал жактын тургундары Сыгат районундагы Кең Булуң, Ивановка, Арал айылдарындагы тургундардын үйүндө баш калкалашкан. Алардын басымдуу бөлүгү Дунган улутунан болушкан. Маалымат булак Элдик медиа. Тордайдагы окуяда Казакстандан Кыргызстандын аймагына 24 000 киши өткөн. Бул туурасында казак басмалары маалымат таратты. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Кең Булуң жана токмок өткөрүү жайлары аркылуу 7-8 февралда канча казак жаран өткөнү тууралуу расмий билдирүү жасай элек. 10 февралда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Жамбыл областынын акими Аскар Мырзахметовду жана вице-премьер Бердибек Сапарбаевди кызматтарынан бошотту. Бердибек Сапарбаев Жамбыл областынын акими болуп дайындалганы белгилүү болду. Татарстандын Габишево айылында эркек киши өз алдынча жынысын алмаштырууга аракет кылган. Бул тууралуу Ин Казан басылмасына укук коргоо органдарынын маектештиги билдирген. Маалыматка ылайык, киши ижарага алган батиринде өзүнө операция жасаган. Операциядан кийин ал өзүн жаман сезип, тез жардам кызматын чакырган. Бирок ооруканага баруудан баш тарткан. Кийинки күнү киши кайра тез жардам кызматын чакырып, анда дарыгерлер күч менен аны ооруканага алып кетишкен. Райондук ички иштер бөлүмү батирди текшерүүдө хирургиялык аспаптарды жана калган кандарды табышкан. Маалымат булак Калыс медиа.
Кытайдын саламаттыкты сактоо боюнча улуттук комиссиясы 11 февралга карата берген маалыматка ылайык 1016 киши оорудан көз жумса, 3996 адам айыгып чыккан. Акыркы суткада коронавирус 108 адамдын өмүрүн алган, ал эми ооруну жуктуруп алгандардын саны 42368 адам деп айтылат маалыматта. Соңку күндөрү вирусту жугузгандар 3-4 миңге көйгөнү байкалды. Алардын көбү Кытайдын Хубей провинциясынын, айрыкча Ухан шаарынын тургундары. Коронавирус былтыр декабрда дал ушул шаарда чыккан. Кытайдын бийлиги каттуу чаралар вирустун жайылышын алдын алат деп ынандырып келет. Ошол эле учурда Бейжин башка өлкөлөрдү Кытай менен соода-саттыкка тыюу салбоо үндөп жатат. Британ бийлиги дүйшөмбүдө вирус тарап кетүү коркунучу болот экенин эскертти. Орусияда 2 Кытай жаранынын вирус табылды. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму кайрадан чогулат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавируска каршы эл аралык күрөштү күчөтүү, изилдөөлөрдү жана жаңы ыкмаларды табуу маселесин талкуулаган форум өткөрөт. Бул тууралуу BBC маалымат кызматы жазды. 11-12 февралда Женевада өтө турган форумга дүйнөнүн алдыңкы окумуштуулары, саламаттыкты сактоо тармагындагы уюмдар жана өкмөт өкүлдөрү катышат. Талкуунун жүрүшүндө диагностика, профилактика жана вирусту дарылоо ыкмалары, вакцинаны табуу боюнча сөз болот. 11 февралдагы расмий маалымат боюнча Кытайда вирус жуктургандардын саны 42732 кишиге жеткен. 1017 бейтап вирустан каза тапса, 4097 адам айыккан. Жапонияда вирусту жуктургандар 164кө жетти. Түштүк Кореяда вирус жуктургандар 28 учур катталды. АКШда 13 кишиге жуккан бойдон таркаган жок. Дүйшөмбүдө коронавирустан бир күндө 106 адам көз жумду. Буга чейин мындай көрсөткүч болгон эмес. Жоготуулар 2003 жылдагы SARS эпидемиясынан ашып түштү дейт адистер. Бирок инфекциянын жаңы жуккан учурлары стабилдешип калганын айтууда. Эске салсак, 30 январда Женевада чогулган дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун өкүлдөрү коронавирус Кытайдан башка өлкөдө да жайылып жатканына байланыштуу эл аралык өзгөчө кырдаал режимин жарыялаган. Бул дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жарыялаган акыркы 10 жылдыктагы 6-чы эл аралык маанидеги чукул кырдаал болуп калды. Буга чейин Эбола жана Зика вирустарына байланыштуу глобалдык эпидемия кырдаалы жарыяланган. Американын мушкерлердин абсолюттук чемпионат спорттук уюмунун президенти Дейна Уайт кыргызстандык мушкер жеңил салмак боюнча UFC чемпиону Валентина Шевченконун адамдык жана профессионалдык сапаттары тууралуу ойлорун сыймыктануу менен айтты. 31 жаштагы мушкер Валентина Шевченко 9 февралда АКШнын Техас штатындагы Хьюстон шаарындагы Toyota Canter аренасында америкалык мушкер Кетлин Чукагян менен таймашта техникалык нокаут менен жеңип, өзүнүн чемпиондук курун 3-рет коргоп калды. UFC 247 мелдешинен кийин UFC президенти Дейна Уайт Валентина жөн гана чыныгы кесипкөй жана керемет адам. Ал баатыр жана жеңилбес спортчу. Кээ бир адамдардын колунда тапанчанын татуировкасы болсо алар менен тамашалашпай эле кою керек деп жылмайды. Эсиңиздерге сала кетсек, 31 жаштагы кыргызстандык мушкердин MMA боюнча 19 жеңиши бар. Ал акыркы бетбештеринде Присела Кешуэйраны, Йона Эджейчикти, Джессика Айды жана Кетлин Чукагянды жеңип алган. Twitter тармагында 31 миллион окурман бар. Tesla жана SpaceX компаниясын негиздеген Илон Маск Facebook тармагын өчүргүлө. Facebook тармагынын доору бүттү деп жазды. BBC кызматындагы маалыматка караганда, Маск 2018 жылы Facebook'та 87 миллион колдонуучунун жеке маалыматтарына саясий кеңешчи Cambridge Analytica ишканасына бөлүшкөнү белгилүү болгондо, Tesla жана SpaceX компаниялары аталган тармактагы баракчасын жапканы жазык. Facebook эмне деген суроо койгон, бирок Масктын Facebook эйлик кылган Instagram тармагындагы баракчалары сакталып турат. Ал Instagram жаман эмес деген көз карандысыз иш кылаарын белгилеген. Илон Маск менен Facebook платформасын негиздеген Марк Цукерберг эки башка көз карашта. Цукерберг жасалма акылдын негизинде унааларды коопсуз абалга келтирерин айткан. Ал эми Маск бул технология адамзатка карата чоң коркунуч деп сыпаттаган. Илон Масктын мындай чакырыгы Facebook боюнча билдирүү жасап, аны өзгөртүүгө зарылдыгын Twitter тармагына жазган. Англиялык актер Саша Барон ойлоруна жооп катары болгонсодо. Барон Коэн буга чейин Twitter, Google жана YouTube платформаларынын тарыхын эң чоң пропаганда машиналары деген.